коюшту. Бүгүнкү күндө газ жок, 5 күндөн бери шаарыбыздын аймагында. Ошо азыр отопление жок. Аны биз чече албайбыз. Ал откананы өчүрүүгө мажбур болдук. 12 март күнү шаарга келүүчү газдын басымы азайып кеткен. Манаш шаарына газ негизинен Өзбекстандан келет. Аба ырайы суук болгон учурда газдын басымынын төмөндөшү кадимки көрүнүшкө айланып калган. Анткени мындай жагдай буга чейин да бир нече жолу кайталанган. Бул жолу да коңшу Өзбекстан тараптан келүүчү газдын басымы азайганы маалымдалды. Мындайда газдын келбегени Өзбекстан бизге басым аз болуп кетип бербей атат. Бергенде жакшы убагында келгенде берип атабыз. Келбегенде жок. Аны биз чече албайбыз, себеби Өзбекстандын өзүндө азыраак окшойт, газ басымы жок. Газдын жетишсиздигинин терс таасири коомдук транспортко да тийди. Каладагы газ менен жүрүүчү 50 дана автобус газ жоктугунан улам токтоп турат. Алардын ордун кичи автобустар жана электр энергиясы менен жүрүүчү автобустар алмаштырууда. Түшүнүктүү, негизи мына бүгүн 5-күн кетип баратат. Бизден Өзбекстандан газды алган үчүн ал жактан газдын басымы такыр эле токтотуп коюшту. Бүгүнкү күндө газ жок, 5 күндөн бери шаарыбыздын аймагында. Ошого биз автобустардын жүргүнчүлөр ташуу боюнча альтернативдүү вариантын карап, жеке бус спринтер деп коебуз. Ошо спринтерлер менен сүйлөшүп, жол каттамдарды камсыздап атабыз. Андан сырткары биздин 10 электр автобус бар. Алар да кошумча каттамдарда жүргүзүп келет. Мындан сырткары шаарда газ менен жылытуучу көп кабаттуу турак жайлар да бар. Манаш шаарында жалпы 23 откана болсо, алардын 8и газ менен иштейт. Ошол эле учурда кошумча мазут жана көмүр менен жылытуу мүмкүнчүлүгү да каралган. Бирок өткөн жылы пайдаланууга берилген Осман Резиденс 1 турак жай комплексинде газдын басымы азаяры менен жылуулук өчүрүлгөн. Бул жердеги тургундар жаз айы келгени менен аба ырайы дагы деле суук болуп жатканын айтып, жылуулукту өчүрбөй турушса болмок деп жатышат. Азыр плита коюп турабыз. Суук, бирок суук, бала чакасы бар, кичине жаш балдар үчүн аябай суук. Ошо красканы алып барсаңыз. Жагат? Ооба, жагабыз. Бала чакам бар, жагып атабыз. Бирок аябай эрте өчүрүп коюшту. Да, март месяц туруп турса деле жакшы болмок, себеп дегенде аябай кыйын. Жаш балдар үчүн азыр эми үшүп атышат, ооруп атабыз, грипп болуп атабыз, жөтөлүп атабыз, эми айласыз. Отопление муздады, үшүп атабыз. Өзүбүз бардык, өзүбүз барсак газ жок, анандай мынандай деп койду. Анан биз төлөй албайбыз дедик, берди. Анандай наристелер бар, картаңдар бар, оорукчандар бар, инвалидтер бар, алар суукка чыдабайт. Ошого азыр эми муздак үйдө эле отурабыз. Кошумча жагып атасыздарбы? Кошумча жок, мен жага албайм да мен, себебин төлөй албайм да мен. Мен пенсионер адам болсом. Кошумчага свет кетет. Светти мен колдоно албаймын, коркомун. Төлөмгө келгенде коркомун, үйдүн төлөмүн зорго төлөп атабыз. Азыр бардыгында эле шарт ушундай болуп калды. Суук, конечно, балдар ооруп андай болот. Эмне себебин айтыштыбы? Эмне себеп? Себеп нарактан өзү аз деп атат го. Ошо. Аз эмне болуп атасыздар эми? Ток печка, конечно. Аны сиз отура албайсың, муздак вообще. МИГ тарабынан курулган бул турак жайда жылуулуктун өчүрүлүшүнүн негизги себеби газдын жоктугу. Бирок аталган откана газ жана мазут менен иштөөгө ылайыкташкан. Жылуулук мекемеси мазут эмне себептен колдонулбай калганын түшүндүрүп берди. Осман 1 көп кабат үйлөрүнө караштуу 23 откана бул альтернатива мазут болчу. Бирок ал жерде мазут ташууга бул бага Осман 8 курулуп атпайбы азыр? Осман 8 курулуп атканына байланыштуу ошол жол азыркы учурда бага казуу иштерине байланыштуу машина кире албайт да. Мындай айтканда, мазут ташуучу машина бул отканага кире албайт. Ошол себептен альтернатива ал жерде каралган жок. Басымы түшүп кеткенине байланыштуу откана өчкөн жок, бирок белгилүү бир температура бере албай калды. Ошол себептен биз ал жерден Дамком менен макулдаштык, жана мэриянын кызматкерлери менен макулдашып, ал откананы өчүрүүгө мажбур болдук. Манаш шаарында газдын басымынын азайышы бир катар тармактарга таасирин тийгизди. Натыйжада айрым отканалар токтоп, коомдук транспорттун иши да үзгүлтүүгө учурады. Жылуулук мекемеси аба ырайын жүйө кылып 17 марттан тарта шаардагы бардык отканалар толугу менен өчүрүлөрүн билдирди. Ал эми Өзбекстандан келүүчү газдын басымы качан калыбына келет жана автобустар качан каттамга чыгаары азырынча белгисиз. Дастан Осмонов, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.